Нейрохирург Ырысов: башы ооруп кускусу келген адам сөзсүз текшерилиши керек. Мээ жана жүлүндөгү шишиктердин эмнеден пайда болору белгисиз. Спутник Кыргызстан агенттиги Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын проректору, профессор, нейрохирург Кеңешбек Ырысов менен республикадагы нейрохирургиялык оорулар жана аны дарылоо ыкмалары тууралуу маек даярдаган. Нейрохирургия деселе түшүнгөнү деле түшүнбөгөнү деле коркот. Адамдын аргасы түгөнгөндө акыркы үмүт катары сезилет. Нейрохирургия деген эмне өзү? Нейрохирургия хирургиянын бир тармагы. Мында мээнин, жүлүндүн, омуртканын, баш сөөктүн жана перифериялык нервтердин патологияларын хирургиялык жол менен дарылайбыз. Мээге жүлүнгө операция жасалат. Шишик менен эле чектелбестен жаракат алганда да кийлигишүүгө туура келет. Адам бул дартка чалдыкканын кантип байкаса болот? Мээде ушундай шишиктер эмне себептен пайда болорун так билүүгө болобу? Бул суроого бир бетке жооп берүү оңой эмес. Көптөгөн гипотезалар бар. Илимпоздор шишиктердин пайда болуу себептерин изилдеп жатышат. Буга экология, радиация, химия өңдүү көптөгөн факторлорду айтышат. Бирок булардын эч бири биздин суроого толук кандуу жооп бере албайт. Божомол иретинде гана айтылууда. Ошондой эле организмде шишиктердин пайда болуу белгилеринин бири ошол органдын аткарган функциясынын начарлашы болуу эсептелинет. Мисалга мээни алсак, ал бардык органдардын борбору катары организмди башкаргандыктан адамдардын сүйлөөсү, ойлонуусу, таанып билүүсү жана эң негизгиси кыймылы начарлай баштайт. Айрым убактарда шишиктер эч кандай белгиси жок эле эпилептикалык эс учун жоготуу менен башталат. Ошондуктан адамдын башы көп ооруп, кускусу келип, кыйналып жүрсө, көп создуктурбай невропатолог же нейрохирургдарга кайрылып, компьютердик же магниттик резонанстык томографиядан текшерилип алышы керек. Менин практикамда эч кандай белгиси жок жүрүп эле башындагы чоң шишиктер кийин табылып операция жасаган учурлар болууда. Алардын көлөмү жана өлчөмү чоң болгондуктан операцияда татаал өтөт. Андан кийинки калыбына келүү мезгили да оорураак болот. Эми дарылоо ыкмаларына токтоло кетсеңиз, нейрохирургияда онкологиялык оорулар сыяктуу эле мээ шишиктерин операциялык ыкма менен алып салабыз. Андан кийин ал шишикти гистологиялык иликтөөгө жөнөтүп, анын жыйынтыгы менен химиялык же радиологиялык дарылоо жолу уланат. Залалдуу шишиктерди ушул эки жолу менен дарылоо зарыл. Антпесе кайра чоңоюп, тез арада эле пайда болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары азыркы убакта жаңы багыттардан эндоскопиялык нейрохирургия жолу өнүгүп келе жатат. Бул ыкманы Кыргызстанда 2013-жылы алгачкы жолу баштагам. Мында эндоскопиялык аспаптардын жардамы менен мурун көңдөйү аркылуу кирип, мээнин түп жагында же баш сөөктүн негизинде жайгашкан аденомалар атайын ыкма менен алынат. Андан тышкары азыркы убакта мээнин кан тамыр системасында эндоваскулярдык жол менен операция жасала баштады. Мында баш сөөктү ачпай эле денедеги чоң кан тамырлар аркылуу мээнин тамырларына жетип, ошол жердеги патологияларды стенд коюу же болбосо клей куюу менен жок кылып дарылап келе жатышат. Мээген кан куюлуп, анефрезма жарылып кеткенде ушундай операция жасалат. Нейрохирургия бул заманбап технологияларды кеңири колдонгон тармак. Кыргызстанга мындай жабдыктар жай, кеч болсо да келе баштады. Биздин кесиптештер аны иштете алышат. Бара-бара аймактардагы ооруканаларга да алып барып, аны иштетүүнү күнүмдүк тажрыйбага айлантуу керек. Кээде бейтапты уктатпай эле баарын көрүп билип турган учурда операция жасалат эмеспи? Бизде мындай мүмкүнчүлүк барбы? Ооба, бул операциянын татаалдыгы деле жок. Айрым учурда мээдеги шишиктер адамдын ойлонуу, сүйлөө же колу бутту башкаруу борборлорунда болот. Анын топографиялык жайгашуусун биз кесипкөй катары билебиз. Бирок операциянын кесепетинен бейтап сүйлөбөй же колу буту кыймылдабай калышы мүмкүн. Мындайга жол бербеш үчүн аны ойготуу алып жасайбыз. Операция учурунда бейтап менен диалог жүргүзүп, анын персоналдык функциясы бузулбаганын көзөмөлдөп турабыз. Чет өлкөдө кээде гитара ойной алган бейтапка гитара ойнотуп коюшат, бирок мындагы негизги ыкма сүйлөшүү. Ракка чалдыккан же башында шишиги бар бейтаптар операциядан кийин толук айыгып кетүүсү мүмкүнбү? Албетте, азыркы учурда мүмкүнчүлүк бар, бирок буга көп нерсе таасир этет. Биринчиси шишиктердин мээдеги же жүлүндөгү жайгашуусу жана орун алышы. Кээде шишик чоң кан тамырларды аралап өсүп кетет. Операция учурунда ошол кан тамырларга тийбей, алардын бүтүндүгүн сактап калуу маселеси көп кыйнайт. Мээнин ичинде кан тамырлардан тышкары көптөгөн нервтер бар. Аларды шишик өзүнө камтып алган болсо, микроскоптон микрохирургиялык ыкма менен бөлүп чыгуу керек. Ушуну биз канчалык деңгээлде толук кандуу аткара алабыз? Бейтаптын толук сакайып кетиши мына ушулардан да көз каранды. Мунун баары ойдогудай жасалса, алардын сакайып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Дагы бир көйгөй. Нейрохирургиялык операциялардын баасы канча? Ага жөнөкөй жарандардын капчыгы туура келеби? Эндоскопиялык жана эндоваскулярдык ыкмалар көп акчаны талап кылат. Себеби бул аппараттар өздөрү кымбат турат.
Азыр өлкөдө бир экөө эле болсо керек. Андан тышкары бул ыкмаларды жасоого кеткен стенд, клей өңдүү жабдууларга каражат көп кетет. Булар бизде чыгарылбайт. Кыргызстанга фирмалар өздөрү алып келип сатышат. Операцияга кеткен каражатты төлөй албай кыйналган бейтаптары болот. Бирок туугандары, достору же демөө өрчүлөр жардам берип операция жасалууда. Антпесе биздин жарандар коңшу Казакстанга барса, ушул эле баалар 2 эсе, Россияга барса 3 эсе жогору. Ал эми бизде минималдуу төлөм менен жасалат. Мекендештерибиз коңшуларга барып убара болбосо дейбиз. Республика боюнча бул ооруга чалдыккандардын саны жана оорунун абалы тууралуу жалпы мүнөздөмө бере аласызбы? Ушул контекстте глобализация жагын карап келсек, бардык өлкөлөрдө болгон тенденциялар бизде деле байкалып жатат. Өзгөчө айырмаланган белгилери жок. Дүйнөнүн масштабында эле карасак, азыр рак оорусунун, шишиктердин өсүүсү бардык жерде жана бардык өлкөлөрдө кездешет. Экологиянын бузулганынанбы, химиялык таасирлердин көбөйгөнүнөнбү же радиациянын жогорулашынанбы себебин так билбейбиз. Айтор оорулардын саны улам көбөйүүдө. Мындан тышкары дартты аныктоо жагы да жакшырып, компьютердик, магниттик, резонанстык томография азыр республиканын туш тарабында бар. Демек, ооруну да өз убагында аныктоого мүмкүн. Ошондой эле рак ооруларынан тышкары ар кандай жаракат алуу да көбөйүп бара жатат. Азыр техногендик кылымда жашап жатабыз. Көчөдө унаалардын саны күн сайын өсүүдө. Мындан улам жол кырсыгына кабылып, мээсине гематома, баш сөөгүнөн жаракат алган бейтаптар арбын. Кээде нейрохирургтар адамдын келбетин карап эле анын оорусун байкап коюшат экен. Ооба, аны неврологиялык текшерүү деп коет. Компьютердик текшерүүлөр менен биргеликте бейтапты өзүнчө да иликтеп чыгуу керек. Биринчи кезекте анын көзүн карайбыз. Көздүн карактеринин өлчөмү, алардын кыймылы, реакциясы бизге көп маалымат берет. Нейрохирургтар көз мээнин тышка чыгарылган бир бөлүгү деп тамашалап коюшат. Көз кабыл алган маалыматтардын баары мээге барат. Мээдеги өзгөрүүнүн баары көздө чагылдырылат. Ошону карайбыз. Анан беттин түзүлүшүнө, симметриясына да көңүл бурабыз. Көпчүлүк учурда бет жаак асимметриясы байкалса, андан кайсы нервдин функциясы бузулгандыгын билебиз. Мындан тышкары, адамдын басканынан, колу бутунан, кыймылынан эле алгачкы болжолдуу дартты аныктоого болот. Акыркы учурда өзүм да түшүндүрө албайм, бирок гипофиздик аденомасы жабыркаган бейтапты сырттан карап туруп эле байкайм. Анан да эндокриндик бузуулардын негизинде эркектер аялдарга, аялдар эркектерге окшошо баштайт. Мында аялдардын бети чоңоюп, колдору жооноюп, түк чыгып, акырында тили чоңоюп, оозуна батпай калат. Ошол учурда бизге келип операция жасатышат. Ал эми эркектердики тескерисинче, териси жумшарып, агарып, чачы менен муруту түшүп, үнү ичкерип, алы кетип, жаштар уруксуз болуп, денесинин формасы да өзгөрө баштайт. Ушундай көп симптомдору бар. Адамдын эсинде ийгиликтен мурда ийгиликсиз учурлар сакталып калат эмеспи? Операцияга байланышкан оор учур болду беле? Биз үчүн ар бир операция оор күрөш. Образдуу айтканда Агай Өзметалип Мамытов да биз күнүнө арстан же жолборс менен күрөшкөндөй иш кылабыз, аны эч ким түшүнбөйт деп көп айтат. Мындай карасак күнүнө ажал менен күрөшүп келет экенбиз. Бейтаптын өмүрү хирургтардын колунун иштеши менен операциянын ийгиликтүү өтүшүнөн көз каранды. Ошондуктан өтө кылдат, сабырдуулук менен иш кылабыз. Орустарда хирург өзүн жоготкондо бейтап өмүрүн жоготот деген сөз бар. Биз сабырдуу болуп, эч качан эмоцияга алдырбашыбыз керек. Бирок кээде оор операция учурунда шишик кан тамырларынын арасында болсо, кан тамырлар канап, аларды токтотуу кыйын болуп калат. Кээде кан куюу керек болуп, анын кесепетине мээ да шишип көбөп баштайт. Нейрохирург болуп иштеп келе жаткандан бери мээ тууралуу канчалык көп окуп, өздөштүрүп жакындан билген сайын, ал ошончолук табышмактуулугун, көп кырдуу сырын көрсөтүп жатат. Убакыттын өтүшү менен бул мээ тууралуу дагы көп нерсени билбегенимди түшүнүп жатам. Ошондуктан келечекте деле адамдын мээси лимфоздордун көп изденүүсүн, эмгегин талап кылган башкы орган болуп кала берет.